чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештердин арасында өзүнүн жеке бизнесин ачып жүргөн жердештерибиз кубандырат. Бул көрсөтүүбүздө Түркиянын Стамбул шаарында Бишкек аттуу кафесин ачкан мекендешибиз тууралуу болмокчу. Мөлмөл Закирова 1984 4 февралда Ош областына караштуу Каракулжа районунун 1-май айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө туулган. Түркияда 18 жылдан бери жашап, ар кайсы тейлөө жаатында иштеп келген. Мен өзүм 18 жылдан бeri Түркиядамын. Көп кухняда, ашканаларда көп иштедим, чоң отельдердин ашканасында иштедим. Бул мен кафе ачмак биринчи оюм, максатым, кыялым болчу. Бишкек кафеси ушул жылдын ороз айында ачылган. Алгач ачылышында Стамбул шаарындагы жакындары, достору жана Кыргызстандан туугандары, ошондой эле Түркиядагы кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин келип, лента кесип, бата беришкен. Кош келдиңер биздин Бишкек кафебизге. Биздин азыр шорпобуз даяр. Самса менен алсаңар болот, ооз ачарга. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Rahmat, çoğun rahmat. Özbek milli yemekleri, Kırgız milli yemekleri. Ачылгандан баштап эле Кыргыздын улуттук даамдарын, андан сырткары Орто Азиянын даамдарын сагынган мекендештер, казак, өзбек жана башка улуттагы коноктор келип, буйрутма берип, даам сызып отуруп кетишет. Орто Азиянын жана кыргыз тамактарын Түркияда жасоо үчүн атайын Кыргызстандан ашпоз чалдырган. Түрк даамдары менен кыргыз даамдарынын ортосундагы чоң айырмачылык болгон үчүн кыргыз даамдарын жасоодо тажрыйба талап кылынат. Анткени өзүбүздүн ашкананын даамдарын чыгарган ашпозчуларды табуу оңой эмес. Ашпозчубуз Кыргызстандан келди. Бишкек кафеси Түркиянын Стамбул шаарынын Кумбургаз мерkezинде. Деңизге жакын жайгашкан үчүн жайында эс алууга келген конокторго кыргыз жана түрк тамактарын даярдашат. Жайкысын түнкү саат 2-ге чейин иштейт. Эртең мененки 8-де ачылып, түрктөрдүн ануштөсү, башкача айтканда кахвалтысынан башталат. Мекендештер үчүн юбилей, туулган күн, ар кандай майрамдык кечелерге буйрутмаларды кабыл алышат. Түрк дүйнөсүнүн бул жерде меймандарын биз күтөбүз. Туулган күн, чогулганда, эми биз алыс жерде жүргөнүбүз үчүн өзүбүздүн тамактарыбызды биринчиден сагынып келген кыргыздарыбыз бар. Кыялындагы максатына жетүүнү көздөгөн Мөлмөл Закирова бир эле бул жерден токтолуп калбастан Стамбул шаарынын башка райондоруна да филиалдарын ачууну көздөйт. Адам ой максатынан аркасынан жүрсө, ар дайым үлгүрө турганына ишенем. Бул жер деңизге жакын болгон үчүн келип деңизге дагы бизге келип мейман болуп эс алып кетсеңиздер болот. Бишкек кафесинин эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Мадина Жапарова, Гүлдестек Капарова, Супара каналы, Түркия өлкөсү, Стамбул шаары.